Инсандын кылган ишинен, мамилесинен улам анын кандай адам экендигин билүүгө болот деген байыртадан айтылган сөз бар. Арине инсандын кесибине карап анын адамдык сапатын чектөөгө да болбойт. Айтылгандай адам эл керегине жарап, мыкты инсан болуусуна, жөнөкөй жана эмгекчил болуусу түрткү берет окшобойбу? Айтор адамдык касиетта ийгилик менен жуурулушуп, өз кезинде жемишин берерин айткыбыз келип турат. Дал ошол максатты көздөгөн берүүбүздүн ар бир санында биз элибизге белгилүү болгон инсандардын жөнөкөй жашоосу менен тааныштырып турууга белсенип турган учурубуз. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр? Мынакей биз Атайы Атарытып Нарын жергесинен Борбор калабызга келип отурабыз. Бир гана Бишкек элине эмес, бүткүл Кыргызстан элине таанымал врач-косметолог Мээрим Давлетова эжекебиздин үй алдына келген элек. Анда бүгүн биз сиздер менен эженин жөнөкөй жашоосу менен биргеликте таанышмакчыбыз. Анда кеттик. Нарын шаарын жакшы билебиз, сиздердин каналды да билебиз. Куш келипсиздер. Эмне деген алыс жолдон келипсиздер, төргөтүңүздөр. Азыр тамагыбыз да пишип калат. Рахмат эжеке, рахмат. Мынакей бүгүн биз алыстан келгенибизди билгендей конок болот окшойбуз. Дасторкондагы жайылып турган экен. Мээрим 3 жыл тууган, ортончусу улуу эжеси Айзада экөө чогуш дейт. Анан экинчиси Мээрим, анан үчүнчүсү Улукбек деген уулум, ал милиция кызматында иштейт. Мээрим, эми айтсам, Мээрим өзү кичинекей чагынан эле абдан зирек кыз эле, таза, тың, ушул садикке барган убакта эле ушул өзүнүн жакшы жактарын көргөзүп, ырларын жаттап, ушундай эрте окуган үйрөндү эле, ушу 4 жашынан эле окуган үйрөнгөн кыз. Ошол мектептен дагы жалаң 5 деген бааларды менен окуду, анан мед академияга да бюджетине өттү өзү. Аны ийгиликтүү аяктап, аяктан дагы кызыл диплом менен бүттү. Эми Кудай буйрса азыр дагы пластикалык хирургияны окуп атат. Окуп өзү айткандай, мама эми канча пенсияга чыкканча эле окуп жүрөтөм го дейт. Эми ошол өзү баягы билим алуу, ийне менен кулдук казыгандай дегендей, ушул өзү дагы абдан дилгир, ушул кичинекейинде китепке жакын эле. Мен ошол окуусуна өзүнүн Ковальчук Галина Михайловна деген мугалим бар эле, балык шамынан окуган, ошого терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ошол көп үйрөттү эле, ушул 3 баламды тең ошол окутту эле, оку жана оку деп. Ушул көп айтчу эле, китептерди көп окучу, ушул үйдө дагы китептер абдан көп эле да, бияка биз алып келе албай калдык. Анан ошол китеп дегенде абдан көп окуйт. Анан Москвага баягы иштеп да окуп да барып турду да, ошондо бир жолкусунда мен чогуу барып келдим. Ошол аэропорттон бир китепти алып, мындай китепти алып, ошол самолетке отургандан баштап келгенге чейин ошол китепти светин күйгүзүп алып, ошо аэропортто түнкүсүн учуп окуп келди. Анан ошол аэропортто жанымда ал кичине асырак жакта отуруп калды. Мээрим анан жанымда чочун экен. Анан айтып атпайбы, ай кызыңыз бир китепти окуп бүттү келгенче деп. Анан Мээрим жөнүндө китеп окуганды аябай жакшы көрүшкөн. Азыр дагы китеп окуганды көп китеп окуп чарчаса дагы үйүндө барса ошо спальныйында дайым ушул кайда барса бул кээ бирөө кийимге кызыгат экен, кээ бирөө башка нерсеге кызыгат экен. Мээрим болсо кайсы жерге барбасын ошол жерден жалаң гана баягы китеп көп алат да. Анан мынакей балдарына дагы ушул китепти окугула деп, ушул балдарына дагы китеп окугула деп айтат. Ушул кыздарыңыз чын эле элдик адамдардан, кыздардан болду десек болот. Анан кыздарыңызга тарбия берүүнүн сырын айтыңызчы. Мээрим жөнөкөй үй бүлөдөн өстү да. Ошол себептен болсо керек, көбүнчөсү окуп атканда эле дайым мындай бир экономиялыкты, эң башкысы ушу экономиялыкты үйрөттүм Мээримге. Ар кандай болот дагы ошондой бир экономный болгула деп. Анан тарбиялоогондо эми жалаң жайпадым окуу деп. Анан эң эле башкысы, мен өзүмдүн апам айтар эле, калпычы менен ушакчы уурунун казаны кайнабайт деп. Ошол сөздү көп айтар элем, 3 балама тең. Анан ошону азыркыга чейин айтат, мама, сиз дайым ушинтип айтчу элеңиз, бирөөнү алдабагыла, бирөөнү күйгүзбөгүлө, баары караш деген жетет деп. Анан ошол көп уктабагыла деп айтар элем да. Уктабагыла, эмгектенгиле, эрте турганга Кудай таалам ырзыксын берет деп, балким биздин өзүбүздүн ата-энелер айткандан ошол бизде калса керек. Өзүңүз тууралуу кыскача айтып өтсөңүз. Кесибим бухгалтер. Финансылык техникумду бүткөм, бухгалтер болуп иштедим. Ошол азыр болсо ушул эс алуудамын. Анан ошол балдардын 3 бала, 3 Айзада, Мээрим, Улуктун Кудайыма шүгүр, неберелерди багып, жардамдашып, 5 неберем бар. Кудай кут кылсын.
мен өзүмдүн эжемдин кызы жардам берет десек деген азыр баягы бала караш деле оңой эмес да. Көбүнчөсү мен өзүм болом жанында десек дегенде 3 бала анан балдар тарбиялоо деген бул өзгөчө да азыр кичине көзү мындай болсо эле кандай болот деп. Ошо анан чоң энеси бар, кайненеси кудагый, ушул кудагый өкөлүп карашабыз балдарды. Сыр болбосо канча жаштасыз? 56 жаштамын. Мына эженин соолугунун сыры дагы кызынын өзүндө турбайбы? Анан өзүңүз дагы клиникага барып сууланып турасызбы? Эми биринчи препараттар келгенде мээрим мага саят. Эмне мага колдонот, көргөзөт, ошону элдерге мынакей деп. Себеп дегенде мээрим Южный Кореяга 2 жолу барды, аяктан препараттарды алып келет. Эмне жакшы болсо, ошолордун баарын бияка алып келет. Чехияга барды, аяктан алып келет. Ошол көп Москвага көп жолу барды. Ошо көп мамлекеттерге барганда ар бир барган жеринде мен ушу кыргыз эл бул өзүнүн бир максаты ошол да. Мен канткенде кыргыз элимди ушул чоң бир косметология тарабында бир чоң бир ийгиликтерге жетиштирем. Канткенде де ушул кыздар да көп окутат, ошолор келгенде да айтат, силер жөн эле акчаңызды огуртуп окуган эмес, силер ошо элге жардамга тийишер керек деп. Себеп дегенде мээримдин өзүнүн косметологияга киргени бияка келип айылдан келди да бул кыз. Айылдан келип бияка университетке келгенде мед академияга окуганда келгенде анан шаардык кыздар кошпой, анан косметология барсам да косметология көп мындай өнүгө элек жалаң эле орустар иштер эле да. Анан мээримге мындай бир ылдый карап, мындай кандай бир алар өйдө өзүнүп айылдан келген кыздарга башкача мамиле кылар эле да. Мынча процедура өтөт, сенин акчаң жетеби? Сен ошолорду колдоно аласыңбы деп ушундай бир жийиркеничтүү мамиле кылган. Ошол үчүн дагы мээрим ушул намыстанып дерматологияны тандап алды. Бул кесиптер көп да, ошо мед академияны бүтүп атты, ошо 60 курста ошол эмне өзү дерматологияны тандап алды. Сиздер эле эмес, биз дагы сыймыктанабыз, жалпы кыздар сыймыктабыз. Ошол курсташтары азыркы учурда мээрим эжени аябай пи деп азыр ушундай соктонуп турган учурлар болуш керек. Ушу мээрим эженин ушул жаатта эмгек кылышына, кызмат кылышына каршы болдуңуз беле? Папасы дагы менде абдан каршы болгон себептен ал кезде бизге жетилек болчу да косметология деген. Бул мээрим бүтүп аткан убакта косметолог десе эле бетке бетмен сүкөп, упасы көп деген эле бир кантип ушундай чоң окуу жайды бүтсөң, кызыл диплом менен бүтүп атсаң, эмнесе муну тандап алдың, хирург болбойсуңбу же эме гинеколог болбойсуңбу же стоматолог болбойсуңбу, кандай деги деп биз ушундай абдан каршы болгонбуз. Мээрим өзү ушундай өжөр кыз да, кичинекейинен ушундай өжөрчү жетем дегенге жетчү. Себеп дегенде олимпиадалар көп катышат да. Тепти Толстой мектептен бүттү, ал кезде орус мугалимдер абдан көп эле да, көбүнчөсүнүн орус мугалимдери ээлечи эле, анан алар кадимкидей бөлчү эле орус анан кыргыз депчи. Анан ошол олимпиадага барганда дагы кыргыздарды бөлгөндө мээрим эч кандай тайманбастан өзүнүн ушул улуттугунда көп коргочу эле да, эмне үчүн басып атасыңар, эмне үчүн биз кыргыздарды мынтесиңер деп. Ошол анан мен ошол өзүмдүн кесибин тандаганына эч кандай азыр өкүнбөйм, кайра сүйүнөм, колдойм. Азыр айтып калабыз, мээрим биз түшүнбөптүрбүз, эмне алабыз деп. Көрсө жаштар бизге караганда көрөгөч экен да. Бүгүн ошол жумушуман эртерээк келдим. Пластический хирургиядан эртерээк келген себептен балдарым эң эле жакшы көргөн тамагы спагетти деген тамак. Анан ушуну жасап бергилечи деп аябай сурангандан жасап берейин деп чечтим. Негизи тамак жасаганда деле мен тек кичинекей кезимден баштап отуруп алып, ийне жипти саптап алып, анан бир көп нерсени долгий процессти аябай жаман көрчүмүн да, бат шак болгон. Спагетти тамак, камыр тамакка кыргыз болгондон кийин жакын экенбиз, баарын мясорубкадан өткөздүрүп бат жасалат, анан балдарым да ошондо жашайт. Ушул тамакты дагы азыр чогуу жасайсыз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, мээрим эжени жөн гана клиникасында гана олтурат деп ойлоңуздар. Мынакей азыр үйдө дагы мыкты кожойке экенин өз көзүбүз менен көрмөкчүбүз. Мынакей достор, азыр биз ашканага дагы келип калдык. Мээрим эженин баласы менен тез даярдап турган тамакты жасаган турабыз. Анда тамак жасап атып мен азыр мээрим эжеге суроолорумду бермекчимин. Айтсаңыз, мээрим эже, мен ошол дагы бир суроо берейин деп турам. Менин суроом,
косметология жаатта болбосо кесибиңиз башка кайсыл кесиптен сизди көрө алат элек? Мен негизи өзүм аябай сот болгум келчү. Сот системасында иштеп, бирок ошол АКК менен мурда 10-11 класс окуганда сен ким болосуң деп сурап калды. Анан сот болоюн деп чечтимсем, ошондо апам айтты, биз эми атаң простой шофер деп, мен бухгалтермин эле. Анан сын генерал становится генералом деп, сот болгондо да чоңдордун балдары местасын алып калат. Сен анда ал жерде жөн эле жана бумагалар менен эле иштеп эле, кагаздар менен иштеп каласың, эч качан сот боло албайсың кызым деп. Ошонтип айтканда, мен ким боло алам десем, ошондо сен химиядан жакшысың, медик болбойсуңбу, медик болсоң да жакшы, өзүңө да жакшы, бизге да караганда биз да каралашасың, жакшы болот. Эртең менен барып жумушуңду эрте бүтүп алып балдардын жанында болосуң дегенден, анан ошону ойлонуп медик болгом. Ошо мамамдын берген багыты боюнча. Анда айымдарга дагы жакшы кеңеш, мынакей азыр тамактын да рецептин жакшылап көрүп алсаңыздар болот, тез даярдалат, Анда келиңиз, бир сериядан окуп кетиңиз, азыр тамактын аты эмне болуп атат, кандай жашылча жемиштер кошулуп атат? Болонезия деген эле спагетти, бул ошол мен айтып кеткенде балдардын эң жакшы көргөн тамагы. Анан эртеден кечке кухняда болгондо дагы өзүм чарчап келип, анан 3 саат 4 сааттык духовканын ичинен тамак сап ушундайга жакын эмесмин. Тез, бирок өтө даамдуу, анан витаминге бай болгон. Кечке кайнатылган тамак аштарда витаминдер өлүп калат да, мындай жок болуп калат. Ошон үчүн бул бир боруп кеткенде эле чыгара бересиң, ошо менен иммунитети да жакшы болот, балдарыңыздан өзүңөр дагы топ болосуңар. Эң биринчи эт аласыз, уйдун эти болсо жакшыраак болот. Туурап майдалап отурбастан баарын тең майдалаткычка салып эле азыралып бересиздер. Жакшы, өзү даяр болуп берген аппараттарыбыз бар, Сиз аябай шашып жатканда даярдап бердиңиз, Аябай көп кишиге салатты да дарылайм деп элем, бирок салатты дарылаганга убакыт жок болуп калды. Сен менен чай ичкен клиникада жакшы помидор менен морковкаңыз жакшы болсо ошондон болот да. Анткени помидоруңуз жаңы свежий болгондо ошол даамынын жакшы чыгат. Ушул башталганда эле спагеттини кайнап аткан сууга эле салсаңыз, сууну көбүрөөк кошконду жакшы көрөм. Оны сорта тамак сууну кошсо. Тамак жасагандан сырткары кандай өнөрлөрүңүз бар? Мүмкүн кол өнөрчүлүк болуп жибересиз. Ите окуганда аябай жакшы көрөм. Окуганда сумайды кошуп койсоң, камырын жабышып кетти, биринен мага ошонсу чыгат. Камырды салып эле муну баары эле билет керек, аралаштырып коюш керек. Жабышып калбаган. Көп жасаганды жакшы көрөм. Аз тамак аз болуп калганды жаман көрөм, бирок ошо менен ысырап болгондо жаман көрөм. Ошон үчүн өлчөп, чоң анамачы эле өлчөмү менен туура жасаш керек. Аз болгондо жаман, сол калпаса да жаман деп чечет. Ошол себептен Ченди ошондо аябай жакшы билип алган экенсиз да. Ушул 3 нерсени өзүнчө туура кылып, анткени биринин артынан бири эле газга салынат. Газыңардын оту дагы жакшы болсо жакшы эмнеге? Анткени тамак бат-баттан эле боркулдап пышыш керек. Медленный огоньдон жанакындай айтып кеткенде томицада витаминдери кетип калат. Помидор эң акыркы болуп салынат. Мага негизи полугорький перец кошуп койгон жагат, бирок балдарын жакшы жебей коет, ачуу болуп калып кетет. Ошон үчүн сладкий перец. Кызылын көбүрөөк салсаң, красивыйраак көрүнөт. Жакшы мындай салып койсоң болот, бирок кызыл перец жейде болгон экен, ушундай муну да майдалап. Перец менен помидор көп кайнаш кетти, аягында эле ысыгандан кийин эле салып коебуз. Камыр кичине тишке жабышып турганда ушундай жакшы болот экен да. Айымдардын кулагына сырга деп койсом болот. Мынакей помидордун бул тамактын негизги сыры помидор жакшы болуш керек экен. Караңыздар, азыр помидор чындыгында катуу, тунук, булжырап кетпей, кыскасында помидорду да көрүп алсаңыздар болот. Мен тандаган кайнагам бар, анан
келип анан бир күн спагетти жасасам, анан ошол спагеттини айтыптыр да көп тамак жеп экен. Жеңем айттыр, ошо спагеттини үйрөнүп алчу меринден ошо жакшы жасайт экен. Мантын жасап көп тамакты жебейм. Эмнеге бул ошо азыр деле жеп көрөсүз го. Болонезияны бар эле жесе керек, бирок болонезияга көп сливки кошуп салат, кээ бирөө майын эме кылып салат, ошондон анча дамдуу болот да. Биздин пока ысыды. Май ысык кезинде ошону болот. Gençlikte bazı eğitim böyle koştum, ne güzel bu tamaklar et tadirat yapıp kalıp oğuzunu böyle koşan koyuyorsa. Aynen. Балдарга дагы жегибиз болот. Сол et tadı eğer таза et болгон болсо, эти деле өтө көп көчөрүп кылбасам, сала коюп жатсам, мунун ичинде дагы микроэлементтер жатса, базардан алган эдиктерди көбүрөөк коюшум керек. Көбүнчө каяктын эти колдоносуз? Атайын мүмкүн биздин нарын жергесинин эти аябай даамдуу чыныгы эт болот. Мүмкүн ошол жактан бир алып келесиздер. Же бул Бишкек шаарынан алып. Этти деле кантип алып келген, эси честно билбейм, анткени баардык холодильникте ачсам продукты толуп, жолдошум алып келип коет. Көбүнчө бирок достор менен бөлүшүп, ошо үйдү 4 дос бар, жумушта иштеген. Ошол 4-тө бир үйдү алат дагы, анан союп салып коет. Чоң морозилникке кесип алып коебуз. Этти дагы биз жасаганда эртеден кечке мен мамамды помню да, кичинекей кезибизде чоң этти жанагы морозилниктен чыгарып, аны аттайып эткен күтүп, андан кийин тамак сатыштачы биз болсо 4-5 пакетке салып коебуз, туздап эле салып, анан ар бир тамакка жасап эле чыгарып туруп жасап коесуң. Ошол эки жеңил деп ойлойм, бардыңдар. Кыргызстан баары эле ошентип жасап калса керек, бирок ким билбесе. Анан сиз жогоруда айтып калдыңыз, мен тамакты кийин гана турмушка чыкканда аябай жакшы жасап калдым депчи. Анан азыр жолдошуңуздун эң сүйүп жеген сиздин колуңуздагы тамагы? Любой тамак жасам эле жейт, азыр анткени көп жасап калдым да тамакты. Өзү баардыгын тамакты жей берет негизи. Кайсы тамакты анан өзүнө өтө жакшы көргөн, бул ошол апам, кыздардын апасы жасаган учентайды жакшы жасайт. Анан ошол экини жакшы үйрөнүп алгам, анан мамам жасаган тамак сап берчи дегенде, анан колго кесип эле жайып, ошол тамакты жакшы көрөт. Эң жакшы көргөн тамагы ошол. Азыр эми помидорубузду тура келик. Тузду дагы өзүбүздүн эле чен өлчөмүбүз менен салат эсе. Негизи бул камырга тузун көбүрөөк салсам, ошондо да дамдыраак болот да, Камыр супсакта деймиз, Ошондо эти болуп турса, эти колуп турсун. Экинчи перецти саласың. Перецти салып, жанагыда айтып кеткендей, булардын витамини көбүрөөк көчөйүн болгон үчүн, жакшы сакталыш үчүн көп кайнатпашың керек да. Бир салып эле. Кимдин ашказан болгон болсо, конечно, көбүрөөк бышыш керек, анткени ашказан болгон болот. Андай ашказан оорубай жаштар жеген болсо, бирден эле коркотуп кайнагандан кийин эле жакшы болот. Мен балдар майлууну жаман көрөт, ошон үчүн майды мен өтө аз кошом да. Өзү эле. Май деле балдарга эле жакшы эмес, баарын эле бул өтүң, боорун ошондон да ооруйт, ошон үчүн майлууну азыраак кошуп, перечтин үстүнө помидорубузду кошобуз. Көп куурбай, томат үстүнө эле салып коебуз. Туз анан мурчту дагы эң аягында эле салса жакшы болот. Эмесе ошол туз деле едированный болот. Кечке кайнаганда деле ошо йоду кетип калат. Ошон үчүн дышардын астында эле мурчуңузду, тузуңузду да ошондой салсаңар жакшы. Ким ачуураак жакшы көрсө, койсо, ичине суу кошуп койсо болот. Мен айткандай бир бот дегенден кийин да болду. Оозун жабабыз дагы, өчүп салабыз. 3 мүнөт тургандан кийин эле ошо бишип калат. Сиз ошол баягы жумушуңуз оор түйшүктүү экен. Анан чарчаганда деги эле буулканыңызды кантип жазасыз?
мүмкүн жапайы табиятта эс алаттырсыз, же үй бүлөңүз бар, же ырдайсыз, бийлейсиз деген. Баардык эле проблеманы менин оюм боюнча сен чечишиң керек да, жөн эле аны природага чыгып кетип эс алып калбастан ошол ойлоном бул көйгөйдү кандай чечсем болот деп. Эң биринчи ошо баардык эмне жеке турмушумда да болгондо мен деле келинмин, күйөөм бар, балдарым болот. Ортодон кандайдыр бир сөз болсо, ошону чыдап жатпастан мен бирдемкени бетке айтам да, дайымачы. Акырын айтам кээ бир адамга катуураак айтам. Комментарийлерге болсо ошол түп тамырына жеткенге азыр адвокатты наймат деп койдук. Комментарийлерге ошол регуляция кылган карап, ошол канчасы чындыгына дал келгенин карап, ал дагы мен ойлойм бул көйгөйдү чечкендин бир жолу. Мындай бир Кудайыма шүгүр тоо жашоомдо бир чечилбес проблема деле болуптур, бирок эсим өтө болгондо эшигимди жаап алып эс алган жаш өрөм, бирок 3-чү балам эң таттуу азыр уктап атат. 2 жаш чалып алды. Анан баламды кучактап эле жатсам, ошо менен ойносок, ошондо сон болот да. Тамагыбыз уже даяр болуп калды. Сыр канча катуу сорттарынан болсо ошондон жакшы болот. Азыр мермеженин сонун даамдуу тамагы да даяр болду, азыр жеп көрөбүз. Анан айтыңызчы, максаттарыңыз? Алдыда кандай максаттарыңыз, пландарыңыз? Эң чоң максатым ошол балдарым менен связаны болот экен. Баардык эле ата-энеге балдарым Оксфордто окуса деген да. Оксфордто окуса деген чоң максатым бар да. 3 балам тең окуп, Кыргызстандын келечегине жакшы салым кошкон болсо деп. Экинчиден ошол мен ачкан клиникадан айымдарды биз карасак көп кыйналат, анткени жакшы эмес жолдошко чыгып калып, ошондойлорго дагы азыр эми кичине күч кубатым болду. Көп интернетке чыгаргым келбейт, бирок ата энеси жок томоло жетимдерди бекер ушу косметологиялык курстарда окутам. Шыгы бар, жакшы окуп отличница болгондорду. Анан ошолорду дагы кийин жумушка да алып койгонга да. Ошол экендейди көбүрөөк чоңойтсом деген оюмда бар. Биринчи өзүмдүн ошол жеке көйгөйлөрүмдү бүтүп, анан Кыргызстанда жок, негизи Орто Азияда да жок болгон 6 этаждуу клиника салсам деген, ичинде образовательный центр бар. Ошондой максатым бар. Анан эки кызды көргүм келет, аябай. Жолдошум да суранып, эки кыз болуп деп, ошол эки кыз болсо, ошондой алдыда болгон максаттарыбыз. Баарын айтып койдум го. Максаттарыңызга буйрса жетиңиз. Мына Кудайым буйрса Мээрилдин тез жасаган тамагы дагы даяр болду. Келиңиздер, отуруп даамдап. Азыр мермеженин колунан жасалган тамакты жеймин азырда. Жумуштарды чалып калды бизди. Ооба. Чындыгында сонун даамдуу болуптур. Мынакей азыр айымдарыбыз да көрүп алды, эми жазап көрүңүздөр. Аябай сонун болуптур.